Бүгүнкү биздин студиябызда эки сулуу айымыбыз, биринчи кезекте Абу Бандит кыздарыбыз, сөзсүз түрдө биздин блогер кыздарыбыз Айдана жана Жеңишкүл Жолдошова. Кутмандаңыздар мен кыздар. Саламатсызбы, кутмандаңыздар. Саламатсыздарбы. Кош келиңиздер, сиздерди көрүүгө кубанычтабыз жана биринчи эле ошо ойлордо сиздерди көргөндө чыныгы жашоодо дагы ошол видео тарткандай ушундай эле кыздарсыздарбы деген сурообуз болду да дароо эле. Ооба, негизи эле өзүбүздү ушундай жөнөкөй эле ошондой эле алып жүргөнгө аракет кылабыз, анан бирок кээ бирлер айтат, жашоодо жуш эле татынакай эле кыздар турбайсызбы депчи. Жакшы. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, биздин Абу Бандит кыздарыбыз дал ушул багытта видео форматта тартайын деп жана ондогон ушу көрүүчүлөргө ээ болдуңуздар. Учурда өздүк баракча дагы ачып, дароо эле ал жака катталуучулар сиздерге келди. Жана социалдык тармактарда ошо мындайча айтканда белгилүү блогерлердин бирине айландыңыздар. Сиздерди биринчи кезекте куттуктайбыз жана экинчи кезекте албетте бардыгын кызыктырат. Эмнеден башталды жана эмне себептен сиздердин оюңуздар боюнча аудиториянын ушул ушундай мындайча айтканда жагымдуу кабыл алынды? Бул сурооңузга негизиден эң биринчи бул өзүм башында айтып кеткендей, бул видео үй шартта эле тартылган да. Кандай десем, бул деген жөнөкөй эле жанагы Инстаграмда сторис бар эмеспи? Эжебиз өзүнүн сторисине жөн эле киргизип, ушун шартта негизи баштаганбыз. Анан эжемдин достору эле бул кыздар согун экен, бир баракча ачпасаң болбойт буларга, биз көргүбүз келатат депчи. Анан эжем ошондон тартып эле баракчаны ачып койду, Инстаграмдан ачып койду. Аякта эң башы закрытый профиль болчу, биздин досторубуз эле болчу аякта да, мындай кандай шартта, мисалы реклама кылуу же звезда болуу деген шартта ачылган, мисалы өзүбүздүн досторубузга эле. Андан кийин эле карантин маалында бир видеобуз тартылган. Ал болсо ОМКСке тарап кетип, ошондо биринчи башталган да, эң биринчиси. Ал эми экинчи видеобуз болсо, жанагы сиз айтканда Абу Бандит, Абу Бандит дагы үйдөн эле жатып эле келбесиңер тарта калбайлыбы деп тарттык. Тартып анан ТикТокко эч ким тааныбайт деп алчу, акта менчи жөн эле өзүм эле киргизип берчүмүн да. Анан ошону киргизип коюп эртемен ойгонсом бир 10 миңден ашык просмотр болуп кетиптир да. Аны карагылачы, ушундай просмотр болуп кетпедиби деп эметип карап. Азыр ТикТокто 2,5 миллиондон ашык просмотр болуп кетиптир да. Анан ошондон баштап уже бизде элдерде өздөрүнүн баракчасына жанагы Инстаграмда толтура баракчалар болот го. Ошолордо киргизе баштап, карагылачы бул ден кыргыздар экен, анан мындай экен дедим. Ошондон башталып кетти десек болот да. Жеңишкүл, айтыңызчы, дал ушул Абу Бандит кыздарды тартуу идеясы кимге таандык жана сиздер кантип кабыл алдыңыздар жана ролдорду дагы кантип бөлдүңүздөр? Биз ал видеону элдер аябай тренд кылып атканда биз тарткан эмеспиз да, чынындачы. Көрүп эле, бул аябай ушул аябай чыгып аткан турбайбы деп, анан баягы тренд бүтүп, элдер жаңы тренд ойлоп баштагандан биз келгиле муну кайра тартып көрөбүз депчи. Ушинтип анан Айдан айткандай түнкү саат 1 комнатада эле отуруп келгиле муну тарталык деп ушундай идея келип кеткен да, мындай случай, кыргызча айтканда күтүүсүздөнчү. Анан биз сен могул деп бөлүштүрбөйбүз да. Ким нени таап кийсе ошол болду да. Анан бизге толуктап турасың. Ким таракты тапса ошол анан бизге катталуучулар жаза беришет да. Видео тартсаңар канча айлап даярданасыңар депчи. Анан биздики даярданбайбыз, камераны койдуң, ошол жерде мындай импровизация болуп кетет да. Азыркы учурда ошол сиздер чыгаргандагы видео импровизация түрүндө жаралган. Ооба, импровизация көп эле учурлар ушундай да. Жок, сен азыркы учурда пианино кармайсың, мен болсо чаралар менен барабан түрүнү аткарам деген бул нерселер. Башында мындай болот да, биринчи отурасыз, эмнени тарталы, келе ошону тарталы деп, анан кийин отуруп эле находу эле, анда мен келе мен моуну кие алайын, мен анда бул болсо, мен анда монтем деп чарат издеген бойдон жөнөп ушундай болгон да. Бул дагы импровизация түрүндө жаралыптыр. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, азыркы учурда бизде Айдана жана Жеңишкүл Жолдошова эфирде. Жана буга чейин биздер эмне тууралуу талкуулап жатасыздар, кайсыл эле видео, кайсыл Абу Бандиттерди ойлоп жатсаңыздар, дал ошол видеого назар салалы.
Aquí la van. Coño. Ahí. Coño. Ahí. Учурда биз сиздердин видео форматтагы ушундай билдирүүңүздөрдү көрүп алдык. Чындыгында кайрадан эле көргүм келет, күлдүртөт жана кубандырат. Сиздерге чоң ыраазычылык. Албетте, эмне себептен сиздердин оюңуздар боюнча ушу аудиторияга ушундай форматтагы, мисал келтирсек, Адинанын пародиясы, же болбосо буга чейин айткандай эле чыныгы жашоодо жана реалдуу буга чейин ушундай форматтагы видеолор кирди десек болот. Жеңиш көп. Негизи биздин катталуучуларыбызга ушундай жагат экен да. Азыр көбүнчө блогерлерди карасаң, мындай башка стилде көбүнчө. Анан биздики ошол мындай багы эски ырларды кайрадан деп жаңыртып, пародия кылып туура элдерге жагат экен да. Бул нерсе менен мындай сиз айткандай мындай маанайыбыз аябай көтөрүлөт, силерди көрсөк, аябай маанай, жакшы маанай тартуулайсыңар депчи. Анан ушул нерсе бизге жакты да. Мындай негизи катталуучулардын баягы көңүлүн алып, ушул нерсеге көбүрөөк басым жасадык. Толуктай кетсем, бизге да көбү жазып калат. Негизи эле карасаңыз, жаштар эле эмес да биздин катталуучуларчы. Мындай 60 жаштагы, 50 жаштагылар деле эжекелерди анан айтат, ушул жумуштан чарчап келдим эле, силерди көрүп кадимкидей эс алып калдым депчи. Ошенткенде жыйнагым келип кетти. Силерди көрүп тыкылдагым келип кетти деп. Чындыгында ошону көрүп, бул элге жагат экен деп түшүндүк. Анан азыр дагы негизи эле карап көрсөңүз, жаман нерселер көп, Анан күлкү тартуулаган эмнеге жетсин да, мындай адамга жагып атса анда биз буну кылабыз. Чындыгында эле биздин дагы теледолбоорду алсак, албетте биз дагы көңүл ачуучу теледолбоор катары бардык ушул ар кандай биздин жашообуздагы ондогон жаман жаңылыктардан арылгыбыз келет, баарыбыз кубангыбыз келет. Жана сиздер азаматсыздар, жана эмне себептен Ой Жаралда эки сулуу сиздер үчөөңүздүр, Азат аттуу дагы эжекеңиздер бар. Жана азыркы учурда чогуу иштешпей калдыңарбы деген дагы ойлор жаралып калды. Мен айтып кетейин, башында ошол Айдан айтып кеткендей, бул экөөбүз үчүн экөөбүз гана тартылып ушундай максатта баштаганбыз да. Анткени эжем өзүнүн баракчасын өзүнүн гана жакын досторуна ушинтип киргизип, анан айткандай эле бул экөөнүн бир нерсе чыгат ошондой билишкен. Экөөнү мындай өздүктүргүсү келчүбүз. Мындай керек болгондо гана үчүнчү кишиз керек болгондо эле ал бизди тартып монтаж кылган ошол эжебиз. Анан жок, азыр чогуу эле керек болгондо бүт экөөбүз чыгып аткан видеонун баардыгын эжебиз тартат. Идеянын көбүн эжебиз, негизи экөөбүз кичине жалкоорокпуз да. Басып тургула, элдер монтип силерге дайректке монтип жазып атышат, келгиле тарталыр деп мотивация берип турат бизге. Анан көбү да сурай берет, эмнеге эки сулуу силер үчөөңөрсүңөр же бирөөңөр кичине мындай нитороксуңар. Ошо башында эки сулуу боюнча калгандан кийин эле мындай бул нерсе бизге жагат, анан ушул боюнча эле калдык да.
Жана Азада жана сиздер Айдана жеңишкүл үчөөңүздөр эжесиңиздер, үчөөңүздөр тең. Кимиси күчүү, кимиси улуу, кимиси ушу команда берет, айтып кетиңиздерчи, канча жаштасыздар? Негизи эле жана кошо Азада жолдош, жана мен бир тууганбыз да, бир тууганбыз, эжем жана мен. Бияк болсо аталаш тууган болуп кетебиз, папамдын байкесинин кызы. Анан эң улуусу эжебиз 96-жылкы уже иштейт, анан түшүндүктүү да ким командир экен деп койм. Ошону ушинтип тамашалай берет, анан чындыгында бизге айтып турат, кыздар келгиле буну тарткыла, дигини тарткыла. Анан жок муну кылгыла, дигини кылгыла деп ал да көрүп турат да контентти кандай кылыш керек экенин. Ал эми жеңишкүл экөөбүз теңбиз, 2000-жылкы. Экөөбүз теңбиз, 2000-жылкыбыз. Азыркы убакта КЭОдо 3-курста окуйм. Жеңишкүл болсо Кыргыз-Түрк Манас университетинде 3-курста окуйт. Ошондой эле балким экөөбүз мындай тең болуп, эжебиз да жаш болгон үчүн мындай бир волнада жүрөбүз да баарыбыз да. Ким билет. Кайсыл багытта окуйсуздар? Жана учурда иштейсиздерби, же болбосо ушул блогер катары контенттерди жараткыңыздар келеби? Айта кетсек, бул башында эле биз катталуучуларыбызга айтканбыз, бул баракча, бул контент акча табуунун максатында эмес болчу. Анткени бул бизге жагат, силерге жагат да. Бул бизде кандай айтсак, хобби. Буну тартабыз, башында эле ушинтип айтып келгенбиз. Ошого кичине карманына алганга деле мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени ата-энесинен кечке акча сурай бербей, мындай күнүмдүк жашооңо, бензинге, көп нерсе акча керек болот. Анан кичине болсо да ата-энесине кичине жеңилдик жараталы деп кылып турабыз. Бирок кандай учурда сториске эле кылып турабыз андай нерсени, анан рекламанычы, анан көп учурда рекламаны түшкөн каражатты бул жанакы ооруп аткандарга жумшап турабыз да. Биз айтабыз, сиз ошого акча ансаңыз, бизге чекти көрүңүз, анан биз тартып беребиз депчи. Анан азыркы окуубуз жөнүндө айта кетсек, мен КЭОдо негизи эле экономистмин. Такыр ойлогон эмесмин деп койм. Анан ата-энем Азада дагы мажбурладыбы экономист болосуң? Чындыгында элестесиз, ушундай такыр ойлогон эмесмин экономист болом депчи. Анан ата-энебиз дагы чыгармачылык адам, үй бүлөдөн болгондон кийин дагы баары каныбыз да бар окшойт, ошол нерсеге эметип кетти да. Ал эми жеңишкүл болсо, ошол Манас Түрк университетинде актерский жагында окуйт. Жекункул уже тура эле багытта экен десек болот. Эмне себептен бул суроону узаттым? Анткени учурда блогерлер ушул карапайым адамга караганда, ушул эле алып баруучу журналисттерге караганда көбүрөөк акча каражаттарын табышат. Жана эгерки ушул блогерлер десек болот, социалдык баракчаларда, интернет тармагында аябай басым жасашат. Мисал келтирсек, сиздердин контентиңиздерди алсак, эмнегедир мен дагы көрүп ойлоп жаткандам, бул кыздар ар бирөө атайын ролду жаратып, жок, сен азыркы учурда ушул таракты аласың, ушул чараны аласың, же болбосо дагы ушул баштыкчаны көтөрүп чыгышың керек деп, ушундай ар бир деталдаштырып иштешкен ойлор болду да, ушинтип кылышты деп. Жана ошол себептен ушул суроону узатып жатам. Балким келечекте ойлор бар болгондур, TikTok платформасында болобу, Instagram платформасында болобу, өзгөчө дагы мындай ушундай багытта жаңы ушундай контенттерди жаратуу. Же бул нерсени жөн гана хобби катары кабыл алабызбы? Негизи башында биз хобби катары элечи, баягы илхомубуз келгенде тартып коелу, эми жакшы маанай тартуулоо үчүн деп ушундай тартканбыз. Анан монтип көрмандарыбыз көбөйгөн сайын аябай суранып башташат экен да. Кыздар эмнеге видео чыгарбай калдыңар, чыгарып тургулачы деп, анан элдин жакшы маанайы үчүн аракет кылат экенсиң. Анан эми эжебиз бизди колдоп турса, биз бүтүүбүз, тартканга аракет кылабыз. Негизи эжебиз кечке чейин иштейт да, кечинде келет. Анан көп видео болсо ошол үйдүн ичинен тартылат да, анткени эжебиз жумуштан келип, анан кичине чарчап, анан баягы идеяларды топтоп эметкичечи. Экөөбүз болсо эмне кылабыз деп эжебизди видео күтүп отура беребиз.
чындыгында биздин телекөрүүчүлөргө айта кетейин, жашоодо биздин Айдана жана Жеңишгүл айымдарыбыз чындыгында эле жоош экен. Бирок ага карабастан сиздердин ошо жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпейт экен. Бул дагы мени кубандырууда. Жана сиздерге суроо узаткым келип жатат. Буга чейин сиздердин ушул социалдык баракчаларыңыздарды дагы биз дагы карап турганбыз. Эмнегедир көпчүлүк адамдар сиздердин айтууңуздар боюнча ушул негативдүү комментарийлерди аябай көп жазышкан деген ойлор жаралды. Балким ошо жарнама багытындабы же ким билет, балким сиздердин контентиңиздер жакпагандан ушул комментарийлерди сиздерди чындыгында эле мындайча айтканда артка кадам салайын деген ойлор болобу же болбосо жок мен контенттерди жаратпайм, бул блогерликте эмне кереги бар мага деген ойлор болду беле? Жеңишгүл, сизден баштасак. Ооба, башында баягы жаңыдан элге таанып атканда эми элдин ою ар бириники балуу да биз баягы видео киргизгенде албетте бир канчасы дебейм, 1-2% гана бизге негатив жазгандар болду да. Эми бирок башында баягы жаңыдан чыгып аткандан кийин кичине окуп алып, могул жер монтип калыптыр деп баягы кичине настроениясы түшчү да. Анан ойлоп көрсөң алар мындай баягы үйүндө жатып эмне кыларын билбей, баягы кимге ичиндеги эмесин чыгарганын билбеген адамдар экен да. А биз тескерисинче аларга мындай тамаша иретинде жооп кылып, ушундай тамаша иретинде жооп кылганда аракет кылабыз да. Анан азыр болсо биз андайларга мындай көп маани деле бербей калдык. Азыр наоборот жаман комментарийге караганда баягы жакшылар аны жаап кетет да. Бизге аябай мындай мотивация беришипчи, кыздар молодцы, мындай кылгыла депчи. Ошол. Сон Айдана кошумчага кетебиз. Чындыгында сиз айткандай, эгерде бир адамга биздин видеобуз жакпай калса, сөзсүз комментарийге кирет, анан ага жаккан жок да, анан жакпаган комментарийди издей берет да, анын көзү көрбөйт, соон эмес, тим эле монтип листать этип чыгат да. Анан мага жаккан жок, элдин баарына эле жакпаптыр го, мына комментарий жазып атпайбы дейт да. Анан айтасың, эми сизге жаккан жок, макул эми, ал сиздин оюңуз деп коебуз да чындыгында. Анан дайректке деле жазышат, эмнеге силер реклама тартпайбыз дебедиңер беле, эмне тартып атасыңар дейт да. Анан айтасың, силер видео көрүп атасыңар, биз төлөп бербейсиңер ага, жок дейм ушул рекламаны көрүп койгой, эчтеке кылбайсыңар депчи, андай эметип калабыз да. Анан чындыгында Жеңишгүл айтып кеткендей 1-2% бар негатив жазгандарга. Башында аябай тим эле жаман болуп, аны күнү түнү ойлонуп, өзүбүзгөчө эмне айтет депчи, бирибизге чейин ушинтип азыр болсо жок, азыр болсо ушинтип коюптур деп коебуз да, болду. Анан чындыгында ушундай адамдар бар экен, бул адамдын көңүлүн ойлобойт да. Ушундай мейли бизге жаза бергиле, биз эчтеке дебейбиз, эми биз го жашпыз, кандай болсо да бир ыгын таап аны менен сүйлөшүп кетебиз. Бирок ушундай адамдар болот экен биздин өйдө ата-энеси асылганга чейинчи. Анан ошондо тим эле мындай жиним келип кетет да, эми хорошо, бизге айткыла, биз ага унчукпайбыз, бирок эмнеге биздин ата-энеси бияка кошуп атасыңар? Алар биякта жок да, биз барбыз, бизге сүйлөгүлө депчи. Анан туурасында жакшы комментарийлерди жаап кетет, анан айтат, эмдиги тыртаңдап, пыртаңдаган кыздарга караганда жакшы эле болуп атпайбы депчи. Анан ошондо да ойлоп коёбуз, чын эле де биз деген тыртайбай эле, жакшы эле чыгып атпайлы, ушундай эле нормально кабыл албайбы депчи. Эми башында эметпесе азыр кичине макул деп коебуз да, болду. Ошондо Instagram платформасында учурда да сиздерде ондогон катталуучулар, болжол менен 55 000 катталуучуларыңыздар бар. Жана сиздердин ушул Абу Бандит аттуу видеоңуздар менин билишим боюнча болжол менен 300 000 көрүүчүлөргө ээ болду. Эгерде ката кетирбесем учурда, жана сиздердин ушул Instagram платформасында жана TikTok платформасында ошондо мындайча айтканда блогер катары инста популярдуулук дейли, анын өзгөчөлүгү эмнеде экен? Өзгөчөлүгү эми мурда болсо сториске жал жактап эле киргизип жатчыбыз. Ойлонуп калдым, туура эле жал жактап атабыз депчи, анан жөн эле мынтип эле тартып өчөбүз, аз болсо оңдонуп, түздөнүп, анан тартып, ар бир деталын туурасында ойлонуп калат экенсиң да, чындыгындачы. Анан сен байкабаган нерселерди элдер байкайт экен да. Монун моягың не то экен, сен кулагың чоң турбайбы десең, күзгө кулагыңды карапчы. Кадимкидей ушундай кычык-пычыктарына чейин берип, маани беришип экен да. Сен толуктап кой. Негизи биздин катталуучуларыбызга именно ошо биздин күнүмдүк жашообузду эмне кылабыз аябай кызыктуу экен да. Суранып беришет,
киргизип тургулачы не кылып атасыңар, киргизбей калдыңарбы деп жанагы экөөбүз киргизгенге аракет кылабыз. Эми кээде башың май болсо деле монтип турган кандайсыңар тамак жасаган атабыз депчи. Ишенесизби, ошондой элге жагат экен да. Силер жаса алмай эмессиңер, мындай жөнөкөйсүңөр, ошол мындай бизге жагат дейт да. Ушул Instagram платформасы жашооңуздарды өзгөрттү десек болобу? Жана популярдуулуктан тышкары сиздердин жашооңуздарга кандай өзгөртүүнү киргизди? Жеңишгүл, сизден баштайлы. Өзгөртүү болгондо кичине өзүбүздү издесек. Эми анча-мынча болсо дагы баягы мурун өзүңдүн досторуң эле гана көрсө, азыр мындай элдер таанып калат экен да, чынындачы. Көчөдө жүрсөмчү азыр көп жерге экөөбүз чогуу жүрүп калабыз да десең. Бул абу бандитка деп. Жана эки болсуңарбы депчи. Баягы күнү кетип бартабыз, анан маска баягы коомдук жайда жүргөндө маска таанабыз, анан маска очки кийип кетип барсак деле бир эки бала таанып атпайбы? Эми ал жана экиси болсо депчи. Анан кээ бир ошол жолдон көрүп калышып, силер жашоодо мындай жакшынакай эле экенсиңер деп ушинтип айткан учурлар болот. Анан эми биз аябай өзүбүздү звезда сезип, мындай жашообузду бир башка жака бурду десек болбойт. Эми жөн гана мындай жаңы досторду, жаңы тааныштар таап аткенсиң, баягы чөйрө менен мындай баарлашканды үйрөнүп, мындай жакшы жактары аябай көп экен да. Жана алдыда балким катталуучуларыңыздар бул суроону көп узатат. Качан жаңы видеону көрөбүз, кайсыл форматта, жана алдыдагы өздүк пландарыңыздар дагы тууралуу айтып кетиңиздерчи. Айдана? Алдыда пландарыбыз чындыгында кичине эми алдыга умтулушубуз керек да, чындыгында. Үйдө эле тарта бербей, бир нерсени эле карай бербей, бизге да жазышат, үйүңөрдүн комнатасы деле жок калды окшойт тарта берип депчи. Анан корого чыгасыз деп. Чындыгында мындай алдыга эметип чоңураак платформа ачканга аракет кылабыз. Азыр реклама эмнеге жооп берип кетейинчи деп коем, реклама эмнеге кылып атабыз? Кичине профессионалдуу камера алганга, сүйлөгөндө үнүбүз угулбагыт ушундай эле петличка алганга эле ошого эле чогултуп атабыз азыр акчаны. Азыр сонун бир проектибиз азыр ишке ашып атат. Анын үстүндө иштеп жатабыз. Алда сонун Кыргызстанда боло элек проект. Чындыгында пландарыбыз көп. Ал эми жаңы видео болсо бизге жана башында айтып кеткендей илхом именно түнчүндө келет да бизгечи. Түнчүндө күтүңүздөр. Анан уламай турса илхом келбей атат депчи, тарта видео жок болгон ушинтип айтып калабыз. Илхом акабыз жок, анан эмне кылабыз билбей атабыз депчи. Анан чындыгында видео акыркы убакта жай келип, анан көп нерселер болуп да кетип, анан жайында бизде дагы модульдар сессиялар башталат эмеспи? Анан ошол эле тартылбай калып, анан видео жүктөбөй калдык да. Ал эми сөзсүз азыр буну оңдогонго аракет кылабыз. Сонун видеону силер менен кубанып эле беребиз, күлдүрө дагы беребиз. Күтсөңүздөр, албетте, анан колдоп турсаңыздар, албетте бул нерсе болот. Сиздерге чоң ыраазычылык, сиздер менен чогуу эфирибиз аябай бат өтүп кетти, учка болуштай. Жана алдыда пландар аябай көп экен, сиз дагы айтып кеттиңиз, сыр бойдон кээ бирки ушул пландар калсын деп, биз дагы бардык ушул сиздердин ийгиликтериңиздерге күбө болуп тура берели. Чоң рахмат өз убактыңыздарды бөлүп биздин эфирге келип бардык суроолорубузга жоопторду узатканыңыздарга. Бүгүнкү биздин студиябызда Айдана жана Жеңишгүл Жолдошова, биздин блогерлерибиз, учурда инста ушундай популярдуулукка ээ болгон айымдарыбыз отурушат. Ошондуктан сиздерге алдыда албан ийгиликтерди каалайбыз. Биздин телегөчөргө урматтуу биздин кыргыз элибиз, биздин 5-май күнү Кыргызстаныбыздын конституциясынын кабыл алган күнү менен куттуктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Сиздер менен мен Сезим Имамадыева 2 саат бою кызматыңыздарда болдум. Келчи Чиле теледолбору дал любимый HD телеканалында таңкы 8-ден 10-га чейин, дүйшөмбү күнүнө чейин, жума күнүнө чейин сиздер үчүн иштемекчи. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.